чыкпайт. Биякта эмнеси болду? Азыр өстөрүп чыкпай калды. Азыр араң чыгарасың. Башкача болуп калды да, чын жүрөктөн болбой калды бардык нерсе. Даже мурда урушканда да азыр чын жүрөктөн урушпай калдык. Байкап атасыздарбы? Жөн эле комментарий менен мушташа беребиз отуруп алганчы. Телефонунда атыра турасың, көрүнбөгөндөн кийин урушуп кетесиң. Бир дос бала айтат, мурдакыдай көгөн болуп мушташпай калдык, бирок мушташып атабыз, бирок через интернетте жакшы экен да. Батарейкаңда отуруп калбаса, атак мушташа берет экенсиң. Бирок денең көгөргөнү менен не деген сөздөрдү угуп, жүрөк карай кетип атат да, туугандар. Ошон үчүн аякта да айлаш керек. Мурда аял менен күйөөсү урушканда да от души мушташчы, аталарыбыздын убагында тамдайдан кубалашмай ойлоп мушташчы да. Зылдап, от души мушташып, от души элдешип, от души эле жашашкан. Азыр андай мушташ жок. Азыр үйгө кирип келесиң да, бири-бириңе жакпай калса, бири-бириңе карайсың да, кырган боюнча ишке чыгып кетесиң, аялың үйдө калат. Уруш через WhatsApp башталат. Через WhatsApp керек. Анда да өзүнүн сөзү менен эмес, аалымдардын даваты менен урушабыз, байкайсыздар. Аялың жиңде тийип койду, көчөгө кетип кала турган болсоң, сага видео жөнөтөт. Ачсаң дават. Бир аялды жаркырата бага албаган эркек, ал эркектен эмес деген келет. Эмне деп атасың дейин десем, ал айткан жок, аалым айтып атат, эчтеке дей албайсың. Анан сен аныкынан күчтүү дават издеп жөнөйсүң, анан TikTok'торду кыдырып, Facebook'ту кыдырып, жак бер жактан кыдырып, анан тауып, сен ответ келбей турганын жөнөтөсүң да. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын ала албаган аялга бейиш арам деген кетет. Вот ошо баргандан кайрасаң ответ келбейт, бүттү, токтойт. Ушундай болуп калды да, ушундай жашап калдым, ушундай уруш. Аял заты өзү негизи эле концертке келсеңдер аял заты көп, көчөгө чыксаң деле аял заты көп, базарга түшсөң деле аял заты көп, даже түндө көчөдө жүрсөң деле кыздар жүрөт, эркектер жок мындай. Биз эркектер мындай сейрек кездешүүчү жаныбарларга окшоп жоголуп кетип аткан жокпузбу? Биз ушу темп менен кетсек, бир 20-30 жылдын ичинде кызыл китепке кирип калсак керек а? Эркек көргөндө таң калам, эркек. Аял заты бир башкача жан экенсиздер, баягы аял заты кызганча гана мындай, анан мынтет, тигинтет деп эле эркектерди сүйлөйбүз го. Аял мынтет, буга эмне жетпейт, эмне болуп атат депчи. Көрсө сиздердин табиятыңыздар ошондой турбайбы? Адам ата менен ооба эне экөө эле жерде жашап атканда, адам ата 3 күн тамак издеп кетип, кайра келсе, аялы кабыргасын санайт эмиш да. Сен аял кабыргадан жасалган да, дагы бирөөнү жасап алган жокпу деп, ошондой эле сомнение кармаптыр. Азыр кармай болот, азыр толтурата турабы? Анан бир кесиптин эң мыкты ээси сиздерсиздер да, жанагы тергөөчү деген кесип бар го, кылмышкерлерди тергөөчү деген кесип, нак аялдын кесиби. Сиздерче эч ким тергеп, сиздерче эч ким сурай албайт. Шунчалык сурайсыздар го, күйөөсүнө бир суроону 1 жыл берип жүрө берет булар. Ар кандай жерден эле чай чаап берип коет. Бир жумадан кийин баскыда дагы жерден суроо берип коет. Бир айдан кийин дагы берет ошо суроону. Эркек ошол суроого ар түрлүү жооп берип койгочу жүрө берет. Арга сиз андай сүйлөп койчу. Даже аялдар күйөөсүн кийинтип жумушка жөнөтүп алып сурап коесуздарбы? Каяка? Күйөөсү өз түшүнбөй атат. Каяка эле жумушка? Кайра келесиң, аны калкалмак менен келем. Жумушта жүрсөң да чал. Каяктасың? Жумушта десе, эмне кылып атасың? Ойноп атам дейсиң, иштеп атам. Жумуштан үйгө кирип келсең да, каяктан келдиң? Жумуштан келдим. Отурган жерге эле козголуп эле жөнөсөң да, каяка? Ой, кухняга суу ичип алайын. Кухняга барып суу ичип кайда келесиң? Кухняда эмне кылып жүрөсүң, калтыратып эле? Ой, суу ичип келатам. Дагы отурган жерде тура калсаң да, каяка? Ой, телефон зарядка сайып коеюн. Телефон зарядка сайып кайра бери көздөй келатсаң да, эмне тепселеп басып жүрөсүң, отурчу. Дагы козголуп келсең да, эмне болду? Ой, жан башталып кетти, одан алайынбы? Телефонуңа звонок келип кетсе да, ким? Ой, үйдөгүлөр. Не дейт? Ой, ана дейт, сүйлөшөйүн, анан айтам ой. Сүйлөшүп бүтүп эле койсоң да, не дейт? Ой, эчтеке деген деле жок сен анан койсоң. Телефон көрүп күлүп жүрсең дагы, эмне күлүп атасың?
Jön ele gülüp atamsın. Ne cinlisin bir jön ele gülüp atıyorsun? Ben sana görsetmiş gerek bu mağluğa gülüp atamım. Bu kayakta desin. Hadi niye kılarsın dedi. Ben seni oturmam ben televizyonda oturamam. Ver de kal. Bu şirket kayıtlarsın dedi. Dostlar bilen insanlara yetkende anda jönötüp anda başkaça patkot menen tirgey.